Ассаламу алейкум, урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрүм. Сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Анан кичине карталарды да карайлы. Украина менен Орусия эмне болуп атат? Украина менен Орусиянын ортосундагы согушта Украина баягыдай эле тактикасын колдонуп атат. Стратегиялык качуу деген. Украиналык аскерлер түзмө-түз кагылыштардан аябай качат, аракет кылат баягы ийгилишпегенге. Ошон үчүн артка жылышат. Орусиянын аскерлери бүгүнкү күнү көп оор куралдары калбай калып, көп учурунда жөө басып эле, көп учурунда ошо мотоцикл, велосипед менен айдап эле алдыга жылып атышат. Инфильтрация деп коет, же болбосо баягы ит топ тактикасы азаздан кирип туруп, кирип мындай жайгашып туруп, бир маалда чоң көлөмдө пайда болуп калуу. Анан ошол чоң көлөм менен басып алган жерлерине чептерди казуу, зоот окопторду казып туруп ал жерден топтолуу. Аларга украиндиктер аябай катуу ушу дрондор менен аңчылык кылышат, бирок эчтеке кыла албайт башка. Аскери аз Украинаныкы, чоң ушундай чек-аранын узундугуна. Ошон үчүн украиндик аскерлер дагы 2 километрден 10-12 километрден артка жылышат. Орустардын аскерлери дал ошол жерден бекитилишет жана аларга логистикалык жеткирүүлөр башталат да, кошумча дагы аскер мындай жабдыктар, курал, тамак-аш жана башка. Ушинтип азаздан топтолуп, баары алдыга жылуулар улантылып атат. Ушинтип, мисалы үчүн Купянскты карасак, бул бүт 9 айдын ичинде, сентябрдын ичинде болгон иш-аракеттер бул жерде чагылдырып атат бул видеодо. Анан дагы ошо 9 айдын 4-үнө чейин, бүгүнкү күнгө чейин болуп жаткан иш-аракеттери. Ушул Кишваревка, Дворичная, Троицкий, Купянсктан ушинтип азыр орустардын аскерлери өтүп, топтолуп калып атышат. Украиндиктер аны менен согушууларды кызуу кылып жатышат, бирок эчтеке кыла албай атышат да, чыгара албай атышат. Баары Орусиянын аскерлери бир топ. Алардын көлөмү, мындай саны бир топ эле. Жана ошо Купянсктан аларды чыгаруу украиндиктер аябай көп ошо батыштын куралын колдонсо дагы, ал курал тез түгөнүп атат. Ал куралды жетиштүү түрдө колдонгонго эч кандай мүмкүнчүлүк жок, анткени үзгүлтүктүү келип атат. Батыш өлкөлөрүнүн, НАТО өлкөлөрүнүн өндүрүштүк күчү аз, ошон үчүн Валдайдан Путиндин айткан сөздөрү чындыкка жатат деп эсептесек болот, туугандар. Чын эле ошо бүткүл НАТО Орусия менен эчтеке кыла албай жатат. Мынакей 9 айдын 26-сы, 27-си ана кирип кетишти Купянскка. Андан ары эчтеке кыла албай жатат, украиндиктер чыгара албай атышат бул жерден. Дагы ошо үстүн карасак дагы 26, 27, 28, 29-у 9 ай эчтеке мындай кыла албай, ошо аскерлерди чыгара албай атат да. Великий Бурлуктан дагы кичинекей топтор кирип атат. Ушундай нерсе болууда. Албетте андан ары украиндиктер эмне кылар экен, кызыктуу да. Азыр шатдаун болуп дагы өкмөттүн иши токтоп, Америка Штаттарынын аларда жардамын бербей атышат. Лимандан дагы орусиялыктар кичине болсо дагы алдыга жылууда. Ошо Лиман, Рубежное, Луганскта, Славянскта, ошо Святорхирск дейт, Оскол дейт, Изюм деген ошол тармакта орусиялыктар алдыга жылууда да. Мынакей картадан көрсөтүлүп атат, улам алдыга жылып атат. Украиндиктер дрондорду колдонуп аларды кайра кырышат. Орусиянын отряддары кырылат, артка качат, бирок андан кайра алдыга жылып жатат. Ушул жерден аябай чоң концентрация аскерлер жыйналган Орусияныкы. Кээ бир маалыматтар боюнча ушул эле тарапта бир 40 миңдей киши дейт. Украиналыктардыкы ошондой саны аз. Албетте бул жерден баягы аркан тартмай да, ушундай дрондорду колдонуп жардырууларды өткөрүп украиндиктер туруштук бергенге аракет кылып атат. Муну да YouTube блоктоп салбаса экен азыр. Бирок ушундай эчтеке кыла албай атышат. Бирок Добропильядан украиндиктер кичине ийгиликтүүрөөк да. Добропильядан мурунку Вилка катары, Айыр катары кирген 2 топ орусиялыктар ошо калыптангандан кийин 9 айдын ичинде украиндиктер аларды казанга бекитип, куур чачты дагы. Дрондордун жардамы менен, авиациянын жардамы менен баса украиндиктер акыркы күндөрү авиацияны кеңири колдоно баштады. Ошо Рам деген ракеталары колдонулат окшойт, анткени бүт баягы
ушу чегаранын жанында турган Орусиянын ПВОлору кырылып атат жөн эле. Анан ушул жерден украинтер МиГ-29, Су-27 учактарын колдоно башташты. Ошолордун жардамы менен алар дагы ошо Азов күчтөрү, дрон Мадиардын отряддары, баягы дрон топтору менен ушул жерден анан жакшы эле ийгиликке жетишти. Ошо Добропильядан кесишти украиндиктер Орусиянын киришин. Бирок ошо Билицк, Родной, Покровск ошол жерден баары бир эчтеке кыла албайт. Аяктан баары бир орусиялыктар аябай чоң концентрация кылып, баягы бул жерден дейт ошо 100 миңге чейин аскер топтолду дейт. Жалпы ошо 300-400 миң аскер фронтто жүрөт дейт азыр Орусиянын, ошол жерден 100 миңге чейин ошол тарапта Макеевка тарабында Донецкийде негизи бар дейт да. Донецкийде ушинтип алдыга жылуулар болуп жатат. Орусияныкы бирок Добропольеден кесилди. Добропольеден эчтеке кыла албай калышты орустар дейт. Ушинтип да мотоциклдер менен, баягы жеңил машиналар, унаалар менен, анан эң велосипедтер менен да, велосипедтер менен ушинтип орусиялык аскерлер кирип жатышат да. Албетте дрондордун жеми болуп калышат жеңил эле. Негизи келечекте ошол дрондор согуштан аябай сазай берет окшойт. Муну бири-биринен санап эле баягы жасалма интеллект жардамы менен учуп конуп, бутаны байкап, анан андан ары оператор жардамы менен ушинтип соккуларды өткөргөн дрондор көбөйө баштады фронтто. Албетте YouTube'дагы ушуга аябай начар карайт. Блоктоп салбаса экен деп ойлойм. Ушундагы биз баягы блюр кылдык, бирок ушундай да аябай эле кадрларын карасаң жүрөгү үшүйт. Эң ийгиликтүү Орусия үчүн ошо Великая Новоселка деген болуп атат. Просяна, Покровск, Терновое, Гуляй-Поле, Новый Николаевке. Ушул жерден орусиялыктар бир нече айылды басып, алдыга жылып, аналардын мизин украиналыктар кайтара албай жатышат да. Мына бир нече жолу көрөлү. Азыр бул деген 9 айынын ичи ошо Терновоятага жакындап келишти, Гуляй-Полени курчап атышат. Жана ошо Покровск аябай жакындап баратышат да Орусиянын аскерлери. Бул жерден ошол эле баягы ит топ тактикасы, баягы эле кичинекей ушундай велосипед минген, мотоцикл минген, керек болсо электросамокаттарды минген, ошол жерден Сигвей мингендерди аскерлерди байкашты деп атышат. Сигвей бул эки дөңгөлөктүү нерсе, ошо туруп аласың, же бир дөңгөлөктүү, моноколесо деп коет, бир дөңгөлөккө туруп аласың, айдайсың. Ушундай нерселер да болду деп атышат. Ал кадрларды тилекке каршы ката элекмин. Ошол жерден Орусия аябай ийгиликтүү кетип баратат да. Бул жер болсо ошо Херсон тегерегинде да соккулар болуп атат, бирок Херсондон өтө албай атышат аскерлер Орусияныкы. Херсондон ошо суунун жардамы менен, баягы агым суунун жардамы менен украиналыктар өзүнүн чегарасын сактап атышат. Демек ушуну биз да сабак болушубуз керек. Агын суулар жакшы ушундай чегараны сактаганга согуш кезинде мүмкүнчүлүк берет экен. Капчыгайлар, агын суулар, кайсы бир табигый ушундай бөгөттөр аябай эле маанилүү экен да. Ушул согушта ушул жерден көрсөк болот да. Терең суудан баары бир өтүп атышат. Аскерлер ошо ар кандай ошо ДРГлер, диверсиялык чалгындоо топтору бирок ийгиликтүү эмес. Украиналыктар акырындап ушу Донецк тарабында дагы Су-27 авиациясын колдонуп баштаган видеолор келип атышат. Орусиянын ПВОсу аз болуп калды окшойт. Ошо ПВОлор урбай атат да, ошо учактарды украиналыктар ийин эркин ошо учактарды колдоно баштады. Ошол жерде мисалы үчүн Орусиянын аскерлери жаткан үйдү талкалашты да. Суммыда мисалы үчүн 51-гвардия жүрөт. Ошо бул жерден согуш эмгичекте күчөп жатат. Бул жерде концентрация аз. Бир 20-25 миңдей аскер бар дейт Орусиянын алдыда. Артында дагы бир ушул 50-60 миңдей аскер бар дейт. Албетте алардын логистикасы бузулуп атат. Темир жолдорду дрондор менен Мадияр жарып атат. НПЗлардын баарына Америкалык Кошмо Штаттардын спутниктери менен ошо чалгындоо кылып ПВОлорун жана НПЗларын жоготуп атышат украиндиктер алыскы соккулар менен. Бирок жергиликтүү жерден ошо фронттон украиндиктер Орусиянын аскерлерин токтотуп атышат, бирок андан ары эчтеке кыла албай жатышат да. Орусия да жооп берип жатат ошол нерсеге. Мисалы үчүн ошо бүгүн таң атпай 5 ошо 9 айында 5 сентябрда
түнү бою Орусия дагы атака кылды. Мынакей карталарды көрүп атасыңар. Ушундай кечеки күн түнкү ошо поезддер жарды. Украиндиктер амалын табыш үчүн ушундай дрондорго дагы танктарды жардыруучу ушундай системаларды иле баштады. Акыркы моментте кадрлар келип атат. Ушундай нерселерди колдоно баштады. Буга да жасалма акылды илип аракет кылып атышат. Жалпы сводка фронттордон ушундай. Эмки видеолордон көрүшкөнчө. Бизнес bankeri barına başlardan murgar al. Çok artasın canı çolunda iş girdik de senin kuralın al. Biznes bankeri barına başlardan murgar al. Çok artasın canı çolunda iş girdik de senin kuralın al. Вот туда. О, от души.